Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Дордой базарына жақын жерден үй швейный цехімен сатылаттыр. Осы жол жөнінде маалымат берейін деген, менчиле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер объездной жана туғандар теңдикке кирчү негизи көчөнүн кесилишинде турам. Ушул кесилиштен сиздер асфальт жол менен киресиздер. 6-көчөдөн оң тарапка бурулсаңыздар эле сатылуучу үй жайгашкан туғандар. 6-көчөдө сатылуучу үй угловой деле асфальт оң тарабында эле жайгашкан. Анан бул объезднойдон шаардын бурчусуна жүргөн маршруткалар. И могу теңдиктин өзүнүн центральный көчөсүнөн дагы 50-чы автобус, 257-чы маршрутка жана ошондагы маршруткалар жүрөт экен. Бир аз эле чыгышты карай жүрсөңүздөр Дордой базары жакын, батышты карай жүрсөңүздөр Молодая гвардия объездной кесилишиндеги круговойго бара аласыздар тугандар. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышка сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Объездный тараптан келесиздер, келип атып эле оң тарапка карай келсеңиздер 6-көчөгө бурулганда эле мына ушул үйдү көрө аласыздар тугандар. Ушул үй бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Бул жерден 257-чы маршрутка, 50-чы автобус, андан башка дагы маршруткалар и могу чоң жолдон дагы жүргөн маршруткалар бар тугандар объезднойдон. Так, андан ары участогу 5 соток. Анан могу тараптан дагы бактар, мына колдонгонго жер бар. Ал жак могу зымтордон, бери жак могу жерде мынойнан кетет. Мондай жыгач менен салынган склад. Так. Анан могу жерден участок түзүнөн чоң коюп мондайдан кетет тугандар. Так. 5 соток кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Батыш чегара болсо тугандар мына Кошунанын Пескаловкан болгон заборуна чейин. Бул жакта чоң үй 80 квадрат метр болгон. Анан ары жакта 117 квадрат метр болгон швейный цехи да бар, тугандар гаражы бар экен. Анан швейный цехке өзүнчө могу жактан иштегендер, швейный цехке иштегендер өзүнчө кирип чыкканга мындай калитка орнотулган. Же кааласаңыздар швейный цехти аренда берип койсоңуздар, могу жактан өздөрү арендаторуңуздар кирип чыгып, сиздерге могу үй тараптан кирип чыкпайт тугандар. Сиздер жактан өзүнчө бул жактан кирип чыгат. Мектепке бул жерде красный строитель кирпичный деп коет беле, ошол мектебине барышат экен. Электр энергиясы бар, суу бар. Электр энергиясы 3 фазалуу. Анан көчө тараптан мынакей стяжка коюлуптур бул жагы. И бул жакта жүзүм бактар, бул жакта деле дагы бак бир нерсе алсаңыздар болгудай көрүнөт. Гараж. Бул жака келсек, ал тарабына машина койгонго жайы жана бул жерде гаражы. Гаражга ички тараптан дагы, сырткы тараптан дагы кире аласыздар тугандар. Мынакей. Документтер боюнча техпаспорт кызыл китеп бар деп айттык. Андан ары үй 8ге 10. Жана мондай прихожкасы бул жерден үйгө дагы, бул тараптагы короосуна дагы жүрө алат экенбиз тугандар. Мынакей бул жакта швейный цех, алардын ички тарабын көргөзсөм. Ички тарабындагы оборудованиялар бар калат экен тугандар. Андан ары бери карай кирсек, ушундай кире бериш, бул жагында кухня, кухонный мебелдер. Көргөндүн баары калат экен тугандар. Эмне көрүп турган болсоңуздар, баары калат. Бул жакта душ, жатканасы. Ал жакта швейный цехтин машинелери, закройный стол баары калат. Бул жерде мондай холл, түндүк тарабынан терезе, отоплениянын батареялары, көмүр менен жылыткан котел, бардык бөлмөлү жылыта. Анан үй сырткы тараптан жылууланыптыр тугандар. Жакта бир бөлмө, түндүк тарабынан терезе. Толдор ламинат. Бул жакта дагы бир бөлмө, зал экен. Түштүк тарабынан терезеси. Бул жакта бир спальня бөлмө экен. Андан ары бул жакта бул үй менен швейный цехтин ортосунда ушунча бош жери, бир тарамындай бетондолгон. Анан швейный цехке бул жактан киресиздер тугандар, 117 квадрат метр швейный цехи. И персонал же швейный цех кирсеңиздер, иштегендер же аренда калгандар мына бул жак менен өзүнчө кирип чыгат. Калсаңыздар мондайдан забор кылсаңыздар эле болуп көрүнөт тугандар. Андан ары эми швейный цехтин ички тарабын көргөзөйүн. Электр энергиясы 3 фазалуу экен тугандар. И бул
теңдик Дордой базарына жакын. Шейинсек алектенсеңиздер, даяр болгон кийимдерди бат эле базарга алып бара аласыздар. Местаңыздарга. Бул жерде мына закройный стол. Булардын баары кабат экен. Бuyaktan терезелери. Бул жерде отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө жана ошол швейцекте иштегендерге мындайдан тамактануучу стол коюп койчу экен бул жака турганда. Бул жагында туалет. Жагында үтүктүн жайы экен, үтүк койгон жер тургандар. Түз кирсе банясы буякта. Бул жакта дагы мындай бир бөлмө. Үтүкчүлөр үчүн, кандай баары? Мындай бөлмө бул жакта. Могул тараптан коюп баштасаңыздар, көп эле машина каткылай. Азыркы учурда 1, 2, 3, 4, 5 машина туруптур. 6, 7, 8 баткыдай көрүнөт тургандар, мына жерде бош жер бар экен. Анан бул жакта дагы бөлмөлөр мынакей. Булар азыр бош экен. Ушу көрүп турган швейный машиналар баары калат. Бул жактага дагы швейный машиналарды койсоңуздар болот. Азыр булардын баары калат экен тургандар, мынакей. Айтылбагандагы эмне маалыматы калды. Баасы туугандар бул цехтин $55,000 сурап атыптыр. Базар жок каналынан көрүп келаттым эле десеңиздер, дагы сүйлөшүүлөрү болот туугандар. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. WhatsApp номери да ушуда бар экен. Лайктан басыңыздар, ушундай швейцек иштеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.